күчтүү болот. Армяндар өздөрү каржылайт. Алардын футболный клубдары бар, мен деген. Армяндар мисалы үчүн Россияда Армениянын өзүнөн көп армяндар бар Россияда. Эң күчтүү диаспора армяндар. Өздөрү каржылайт. Ошон үчүн армяндардын диаспорасы күчтүү да. Анан калган башка улуттарда бүт баары тең эле диаспора эме. Анан эң сплоченный, мындай биримдиктүү, мындай чоң иштерге неме болгон бул кыргыз диаспорасы да. Кыргыз диаспорасынын баары суктанышат. Мен жана Ассамблея народов Россия деп 20-30 диаспоранын башын бириктирген ассоциация бар. Башында Светлана Смирнова Константиновна деп президенттин советниги по миграция, Путиндин советниги. Ошол турат. Ошого мүчө болуп киргем да. Ошондо ошолордон көп укчумун, ошол диаспоранын, ошол ассоциациянын башындагылардан. Кыргыздар ушундай күчтүү калып келесиңер, улут башкачасыңар депчи. Көргөндөн бир нерсени көрсөңөр, көргөндөн артыгыраак кылып салат экенсиңер силер дечи да. Ал жагыбыз биздики бар да. Себеби любой эле кыргыз балдар ар тармакта иштеп жүрдү. Кыргыз балдар барат дагы бүгүн сенин кол алдыңда иштейт. Эртең байке тияка барып келейинчи дейт, бүрсүн барасаң ошол жерде бригадир болот, кийинки күнү барсаң ошол жерде шеф болуп калат да. Бул кыргыздар гана кылат да. Башка улуттарда андай эмес. Өзбек туугандар келет, жайында келет. Эми бүт бар эмес. Кыргыз туугандардын арасында тарта албай калгандарыбыз да бар. Аны тартып кете албай калгандарыбыз да бар. Көйгөй менен, түйшүк, ар кандай жол менен тартып кете албай калгандар. Бирок көбүнчө ошо рискини көбүнчө кыргыздар алат. Өзбек туугандар да бар. Күздө келет, жазда келет, күздө кетет, кайра жазда келет, күздө кетет. Бирок жазда келет, бир баа менен сүйлөшөсүң, жумушунду кылат, күздө акчасын алат, ата-энесине, келинчегине, бала чакасына белегин алат да кетип калат, кайра күздө кетет. Алар ушундай бир немеге көнүп алган да, алар иштеген, хан көргөн калп, аш жегенди билет, иштегенди билген калп. Биздикилер жок, бир айдан кийин эле баштайт, брат, тетиякта мончадан төлөп атып турбу дейт. Хорошо, бара бер дейсиң, барат, бирке кыйналат, 2 айдан кийин карасаң ошол жерде бригадир болуп калат. 3 айдан кийин карасаң, азыр менин кол алдымда иштеген толтура балдар бар, фирмаларды ачып алган Россияда. Биринчи эмени бир ошо китептин башында бар, ошо менин устатым Керимбек байке ачты эле кыргыз фирмасын Ярославль шаарында. Экинчилерден болуп мен ачкам да. Ал Кайрат деп ачты, мен Ак жол деп ачтым да. Ошондо таң калышчу, кыргыз мигрант болуп келген кыргыз балдар дагы кыргыз паспорт менен дагы фирма ачса болот бекен десем, болот, болду эле жакшынакай иштеттик да. Анан ошондо жүргөндөн 2017-жылы ой келе баштады. Ар тармакта жүргөн адамдар буларга эч ким айлык төлөбөсө, булар ушинтип эле кала береби? Булар бир тарых кылыш керек экен, журнал чыгара турган. Карасак журнал эмне? Обычный журнал чыгат экен, бир ай айланып туруп жок болуп кеткен. Анан муну биз мекендештер деген телеканалдар передача бар болчу, ал жакта калды бир топ эмелер. Мен Кыргызстан совхоздон бери тарттырып келдим. Россияда Мадина иштеген, Сатар. Мадина кирген жок, Венера кирип. Венера чогуу иштеди да. Анан Россияда биздин 8000 гектар жерибиз бар. Совхоз Кыргызстан деген тарыхый жерибиз бар. Ярославль шаарында. Ал жөнүндө өзүнчө бир тема. Аны мекендеш Гүлүмкандар, могу азыр ошто жүрөт, Залкар деген иничектер тиги элтерде иштеп жүргөндө барышып анан ошолорго тарттырганбыз. Биздин Накен Газиев деген мамлекеттик бир кызматкер агабыз бар, аксакалыбыз. Ошол кишинин Ярославль шаарында 28 жыл губернатор болгон сенатор Лицесин деген бар. Ошол экөө дос Накен Газиев менен. Ошо Накен Газиевдин суранычы менен совхоз Кыргызстан сакталып калган да. Азыркы күнгө чейин бар. Ошол жерде Союз убагында совхоз Кыргызстан, совхоз Өзбекстан, совхоз Тажикстан, совхоз Казакстан деген болгон экен. Бүт баары жок болуп кеткен. Ярославлда. Ярославль шаарында. Ярославль шаарына 60 километр жетпей. Ошол Накен Газиевдин суранычы менен 2013-жылы Канибек Иманалиев башында туруп, Абдуманап Кутушевтар болуп, 13 депутат барып, ошолор барып кайра ошону 49 жылга кайра узартып келген да. Кийин армяндар сатып алабыз деп совхоз Кыргызстан деген атты жоготобуз деп колдорунан келбей койду. Эмеге правительствого жеткенде, депутаттарга жеткенде айткан экен, бул мамлекеттик деңгээлде чечилген эме экен, ала албайбыз деп албай коюшкан. Анан кайра ремонт кылган. Ал жерде биздин калпак кийген кыргыз менен орустун кол алышып, вечный дружба деген кол алышып турган эстелиги турат. Эстелиги бар. Ал өрөөнгө кирсеңиз, бүт эменин баары, остановкалардын баары, аялдаманын баары боз үйдүн эмеси менен турат, боз үйдөн турат. Баары тең. Үйлөрдүн баары Союз убагында салдырыптыр, кыргыздын орнамент менен салынган. Трехэтажный, 3 этаж үйлөрдүн баары ошондой турат да. Анан совхоз Кыргызстанда ошол биздин ошол Кыргызстан сакталып турат. Аны ошо Накен Газиевич барганда жолугуп, ошол жерге кыргыз лагерин курабыз деп эме кылдык эле. Ага да эми өбүрөтүбүз жеткен жок.